саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр? Адамдардын арасында адамдар долбоорунун 20-чы чыгарылышын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн Роза Бегалиеванын үйүнө келдик. Роза эже өзүнүн кол өнөрчүлүгү менен көп кыздарга, мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарга, андан тышкары жөнөкөй адамдарга үйрөтүп келет. Эмесе биз дагы үйрөнүп анын кызматын колдонолу. Кеттик анда. Биз келип калдык. Роза эже үйүндө болуш керек, биз байланышканыбызда үйүндө деп жооп берди эле. Ой, тигил үй турбайбы? Кечиресиңер. Эже, саламатсызбы? Биз сиздин үйүңүздө адашып тиги жакка келип алыптырбыз да. Кутман кечиңиз менен сиздин биздин СТВ телеканалынан атайын сиздин кызматыңыздын, сиздин кол өнөрчүлүгүңүздү көрөлү деп келдик. Кош келдиңиз. Жанатан бери күтүп аткам силерди. Келгиле. Менин атым Бегалиева Роза. Ысык Ата районуна караштуу Жер Казар деген айылда төрөлүп чоңойгом. Үй бүлөдө 5 бир тууганмын. 4-чүсү болом. Жок, мен мурда басып эле жүрчүмүн эл катары иштеп, анан кийин ошо 2000-жылы кышында мени машина коюп кеткен. Ошондон кийин баспай калгам. Анан мында кол өнөрчүлүк эмем деле жок болчу. Анан кийин ошо отуруп калгандан кийин мамам мени ошо токуганды үйрөтүп, ошентип анан иштеп кеттим. Коомго 2015-те аралашып калдым. Ошо Гүлзар Дүйшөнова деген азыр менин жакын курбум десем болот. Ошол мени кел Роза, ушундай коомго аралаш, үйдөн чык деп эметип түрткү берип, азыр ошо чогуу биргеликте бир районубузда да иштеп атабыз. Ошого көп менин элге кошулганым ошонун эмеси, эмгеги көп десем болот. Тияка жүр, бияка жүр деп ээрчитип, ошонун аркасында. Ага чейин мен үйдө эле отурчумун, эч жака чыкпай эле. Жайында эшикке чыгып, кышында кайра үйгө кирип кетип, аюуга окшоп, кышы бою үйдө отуруп, ушинтип эле жашап келчүмүн. Анан кийин ошо элге аралашып калдык ушинтип. Демек, кийин дагы бул элдердин дагы көз карашы өзгөрдү. Ооба, менин да көз карашым өзгөрдү. Мен бул дүйнөдө мен эле жалгыз инвалидмин деп ойлочумун. Анан кийин элге кошулганда миллиондогон, билбейм, көп экен аябай инвалидтер, майыптар аябай көп экен. Анан ошолорду көрүп, алар менен баарлашып дегендей, бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге көп жардам беребиз инвалидтер, особенно ооруп калганда кандай дары ичиш керек, кайсы врачка кайрылыш керек, кайсы жерге барыш керек. Иштегендер көп. Биз мен негизи эле 2003-төн бери ушу отуруп калгандан бери эле бир бош убакытта отурбайм, такай иштейм. Эң жок дегенде отуруп алып токуйм да, заказ алып токуйм. Совсем заказ болбой калса да өзүм үчүн токуйм да, үйдөгүлөргө, өзүбүзгө кийим, кофта дегендей. Ошо турмай жок. Мындан 19 жыл мурун каарманым жол кырсыгына кабылып, басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Бул окуядан 3 жыл өтпөй өзүн алаксытуу максатында апасынан токуу өнөрүн үйрөнөт. Учурда ал өнөрдү эң жогорку деңгээлде өздөштүрүп, башкаларга дагы үйрөтүү менен элек. Мени невропатолог ошо депрессия болбосун деп, сразу эле ушу кызыңарды иштеткиле деп эметти. Жок дегенде идиш жуусун, жок дегенде бир нерсени арчып туурап берсин деп эметти да. Анан ошо 2002-2003 ушу жакшы отуруп, белим кичине отурганга жарап калгандан кийин эле сразу эле мени мамам иштетип баштады да. Анан кийин эле ошо шиштерди сатып келип, күрчөктөрдү сатып келип, ушу күрчөктү ушу мамам үйрөткөн да. Баштапкысы мамам үйрөткөн, ары карай ошо китептерди сатып келип, журналдарды сатып келип, ошондон уланып кетти ишим. Кесибиңиз боюнча? Мен кесибим жок. Негизи мен мурда басып жүргөндө соода кылчумун. Андан кийин кафелерде иштеп жүргөм, официант болуп. Швеяда иштедим. Жок, мен турмушка чыккан жокмун. Ошо 27 жашымда машина коюп кеткен. Андан бери 18 жыл өттү. Тоскоолдуктарга моюн сунбай келе жаткан Роза айым көптөгөн ийгиликтерди багынта алды. Алардын катарында визажист, маникюр жана токуу өнөрү. Каарманымдын айтымында бул ийгиликке жетүүсүнө апасы себепчи болгонун баса белгилеп өттү. Мен баспай калганда мамам 60-та болчу. Мен апа деп, мама деп айтабыз. Биз ошентип көнгөнбүз. Анан мен жаңы больницада жатканда мамам ошо мугалим болуп иштейт айылда. 50 жыл иштеди, химиядан сабак берип. Ошо кезде иштеп жүргөн.
Анан эрте мени медсестраларга табыштап коюп, анан таң атпай саат 6-нын автобусуна отуруп ушу Алгага барып иштеп, анан саат 2-де кайра келип мени түнү менен карап, анан кайра барып иштеп атты да. Ошентип 3 ай жатты жанымда мамам. Менин ушундай деңгээлге жеткениме эң эмгеги апамдын эмгеги эң чоң, зор да. Анан азыр 80ге келип калды. Андан бери уже 18 жыл өттү. 78-те мамам. Азыр пенсияда, үйдө. Азыр анын ордун сиңдим басып атат. Ал мугалим болуп иштейт ошо айылда эле. Азыр ошо шаарга да ошо күнүгө келип кетет, мени карайт, тияка бияка алып барат. Баардык эмеме ошо сиңдим чуркап атат. Ошолор эң ушундай мени карап жакшы, ушундай иштегенимди, жашаганымды бүт колдоп келаткан ошол 2 киши. Демек ушул деңгээлге жеткениңиз үчүн ошо 2 адам күнөөлүү. 2 адам күнөөлүү. Сиңдимдин баласы да бар. Ошо баласы мен жаңы авария болуп больницадан чыгып келгенде ошол бала жаңы төрөлгөн. Азыр быйыл мына 11-классты бүтүп атат. Ошол 3 адам десем болот. Ошо мен менен бирге чоңойду сиңдим баласы. Ошо мени билгенден эле ошо ал чоңоюп келатты. Мен коляскада отуруп экөөсүн жаңы отурганды үйрөнүп аттым. Ада жаңы тамтаңдап басып атты. Ошо папам болсо 2006-да каза болду ал киши. Адагы ошо машинеси менен ар тияка бияка больницаларга апарып көп эметип жүрдү. Анан ал кишини да айтпай кетпесем болбойт. Анын да эмгеги зор. Ошо бирок ошо рак болуп каза болду. Аны дагы мамам бакты. Ошо 1 жыл ошо төшөктө жатып калды ал киши да. Кийин ошо 2011-де мамам өзү инсульт болуп, анан жакшы болуп кетти. Азыр бир неме десем баса албай калган. Анан ошо мен ойлодубу, ошо физкультура жасап, өзүн лечение кылып атып, ошо басып кетти. Азыр Кудайга шүгүр басып жүрөт. Курс вязанияны ачайын деген эмем бар болчу. Мектеп сыяктуу кылып ачсамбы деп. Анан майыптарга бекер үйрөтсөмбү деп. Бирок азыр деле мага мисалы келип атышат, бирден экиден эжелер келип атышат, ошолорго бекер сабак өтүп атам. 1 саат бош болгондо кошулуп үйрөнүп атышат. Калган мындай адамдарга курс платный. Ошол анан адамдар бош отурганда депрессияга көп кабылат да. Анан ошо оорукчан адамдар ошо бош отурбай бир нерсени илип, даже бир эже болгон, бир колу менен үйрөнгөн да. Мен ошол эжеге аябай эметем да. 3-4 күн ичинде бир колу менен токуганды үйрөнүп кеткен да. Адам эгерде жалкоолонбой иштейм десе, любой жерден жумуш табылат. Негизи эле бизди жалкоо басып атат да. Жалкоо баспаса, отурган адамга да, бир колу жок адамга да, даже керек болсо 2 колу жок адамга да жумуш табылат да. Иштейм десе. Ошо өзүм сулуулук салонунда иштегим келет. Армандайм дегендей. Бирок бизде мен 1-2 жерге бардым. Коляскам кирсе, ичинен айлана албай калам. Же болбосо жанагы тазалык бөлмөсүнө кире албай калам. Кирсем чыга албай калам дегендей ушундай көйгөйлөр көп. Иштей албайбыз да. Сиз өзүңүз ачып. Өзүм ачып, эгерде ушундай бир жардам берем деген адамдар болсо, колдоп кетсе, ошондой майыптарга ачып берсе, ошондой биз ошол жерге барып иштесек, 30 кыз даярбыз да азыр иштегенге. Ошолорго бир эме ачылса, иштеп кетебиз. Роза эже ар ай сайын больницага барып көрүнүп турат. Ал жерден көп тоскоолдуктарга кабылаарын айтып, өлкөбүздө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарттар түзүлсө жакшы болмок деп кошумчалады. Кече жакында бир бала Казакстандан келди да. Алардыкы бүт условия бар экен дейт. Мисалы, жалгыз өзүң эшикке чыгып дүкөнгө барып кайра келе аласың дейт. Мен анте албайм. Бизде бүт жерде порог, эмне деп коет, жана босоголор, жолдор жасалбаган, магазиндерге кире албайсың, даже больницага кире албайсың. Ошо айтайын дегем, биз Кантка карайбыз, Кант районунда. Ошол жердеги больницанын тепкичин эме бийик, анан жөн эле бир пандус жасап койгондо ал көрсөтмө да. Ал пандус биз үчүн эмес. Шартка ылайык эмес. Мен 1 жылда бир барып жатам ошо больницага. Деги эле кире албайм да.
Анан жанымда байкемдин балдары, анан таксисттер ошо көтөрүп киргизип көтөрүп чыгарышат. Ошо бизде көйгөй көп. Биз үчүн эч кандай условия каралган эмес. Үстүбүздөгү жылдын февраль айынан тарта каарманыбыз Бишкектеги батирлердин биринде жашап келет. Үйдө жөн отура бербестен курс ачып, анын аркасында башкаларга сабак берүүдө. Квартираны негизи эле офис издегем да. Анан офис былтыртан бери иштеп келаткам, ошо офис издеп курс ачайын деп кымбат болуп, мен аны жалгыз өзүм андай офис табылбай койду да мага. Анан бирок квартира издеп жүргөм. Анан быйыл ошо кыздар менен баарыбыз чогуу ошо равенствода маникюрдун курсун, визаждын курсун окуп бүттүк. 30 кыз окуп чыкты ошол жерден. Анан кийин ошол жактан 1-2 кыз менен таанышып, чогуу окуп, анан ошондон кийин ушул квартираны издеп таап, ошол квартирага чыгып калдык да. Кудай буйруса, эми ушул жерден иштейин деген ниет бар. Бирок курсы вязание ачтым бул жерде. Азыр элдер түштөн кийин келип окуп атышат менде. Ошону кененирээк айтып берсеңиз. Мен көп жылдан бери токуп, заказ алып иштеп жүргөм, бирок кийинки кезде колдорум ооругандан кийин ошо өзүмдүн билимимди кайра элге берейин деп, айымдарга берейин деп чечтим да. Анан ошо былтырдан бери ошо окуу курсун ачтым. Айылда эле иштеп келгем, бирок ал жака элдер бара албайт экен. Алыста айылчы, анан шаардын ичинен издеп ошон үчүн ушул жерде ачып алдык. Азыр өзүңүздүн курсуңузда канча кыз бар? Канча кыз эмгектенет? Бир курс меники 2 саат 300 сом. Эң арзан да меники. Анан 4 киши келип атат азыр. Бир группаны 5 киши кылайын дегем да, 5тен бөлүп коеюн дегем да. Азыр 4төн башталды, 4 кыз келип кетип окуп атышат. Бардын жөнөкөй сол адамдар, кадимки эле адамдар келип окуп атышат. Андан тышкары сиз мүмкүнчүлүгү чектелгендерге дагы сабак бересиз. Ооба, мен равенствода иштеп жүргөм мурда. Азыр ал проект жабылды. 5 ай иштедим. Анан эми Кудай буйруса дагы Гүлмиреже Казакунова деген биздин руководитель, ошол эже дагы проект жазып, жакшы ушундай эмелер болуп калса, буйруса дагы иштейин деген ниеттер бар. Негизи мындай нерсе бул мунун азыр мындай орусча айтканда 7 секундда бүтүрдүңүз да, 7 мүнөттө бүтүрдүңүз. Буларды канча мүнөттө бүтүрөсүңөр, канча? Мисалы, бул кардиган 1-3 күн ушундай токулат. Орики көйнөктөр болсо бир жумадай токулат. Шапкалар болсо бат эле 1-2 саат. Мол мисалы түлөбөйт, э? Ооба, түлөбөйт жакшы. Көбүнчө кыздар жайында көйнөк, пляжга ушундай кылып көйнөк кылып кийсе болот. Дагы эмнелерди түтүйсүз? Дагы чоң кардигандарды, кички балдарга мондай безрукавка, анан пинеткалар, башмак деп коебу, ошондойлорду токуйм. Чоңдорго да токуйм. Мисалы, буларды кантип чыгарасыз мындай кооздуктарды? Бул узор атайын эме, 2 катар болуп токулат булар. Бирөө астына чыгып турат, бирөө артында. Ушуну оң терс болуп чыгат да, мындай. Ичи мындай. Булардын баарын интернеттен карайсыз да? Ооба, интернеттен издеп, ушундай шапкаларды издеп, токуп, башта атайын базардан сатып алгам, манекен кылып, ушуга кийгизип, ченеп кийгизип, анан токулат да, анан сүрөткө тартып. Могу мага аябай кызыктуу болуп атат да. Моундан эмне кылса болот мисалы? Мындан шарф соксо болот, ушундай шапка кылса болот. Мен көрдүм ушу интернетте. Азыр негизи ушундай материалдар мода болуп атат. Калың мындай чоң крупный вязка деп коет ушулар. Кардиган соксо болот, одеял жакшы болот. Түшүнүктүү. Урматтуу эле көрүүчүлөр, силер дагы ушу Роза эженин колунан ушундай сонун нерселерди, буюмдарды кийгиңиз келсе, сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Биз экрандын алдына тиркеп коебуз Роза эженин номурун. Ийгилик ишиңизге сизге дагы. Аябай сонун кооздуктарды мага да кичине болсо да үйрөттүңүз. Рахмат, ыраазычылык. Рахмат, силерге да рахмат келгениңерге. Жакын досторум бар.
аттарын айтпай эле коеюн деп коет дейби. Айтпа деген. Же айтайынбы? Айта берейин, айта берго деп коет. Мына мен чачымды жасап берди. Парикмахер болуп иштейт Назира. Райхан деген подружкам бар, ошо үчөөбүз бички кезибизден бери эле подружкабыз. Анан кийин дагы ошо мен майып болуп калгандан бери да мени таштабайт. Такай жанымда, бул үйгө келип кетип турушат. Кем каржымды толуктап турушат дегендей. Ошо жалгыз адамдын колунан эч нерсе келбейт. Албетте алар такай бирдемкем болсо чакырып турам, бир жерине жардамдашып турушат. Азыр деле за эфирим деп коебу, ошо отурушат карап дегендей. Ошо. Достун кандай экени кыйынчылыкта билинет дегендей, Роза эжени колдоп, ага таяныч болуп турган жакын курбулары да бар. Алардын катарында кичинекей кезинен тарта бирге окуп, бирге өскөн Назира айымды сөзгө тарттык. Анын айтымында курбусу Розадан жашоо сабактарын алса болорун баса белгилеп өттү. Роза көз негизи бир көчөдө чоңойгонбуз. Илгери эле кичкибизде школго бара элек кезден эле чогуу ойноп чогуу жүрчүбүз. Анан кийин школду бүткөндөн кийин деле мындай эме болуп жүрдүк. Жолу мындай анда-санда эле жолукчубуз анда. Анан Роза мынтип эме болуп калганда, коляскага отуруп калгандан кийин потом мен постоянно барып баштадым. Ну, конечно, сразу эмес. Мен дагы пока өзүмдүн эмелерим бар болчу, анан кызым кичкей болчу, кызым басып эметип калгандан кийин анан Розага жолдон жолугуп калып, экөөбүз сүйлөшүп калып эле, анан ошондон кийин эле постоянно Роза экөөбүз постоянно болуп калдык. Анан дагы бир подружкабыз бар. Ошо үчөөбүз ар дайым үчөөбүз жүрөбүз да. Эмне болсо дагы жакшылык, жамандык ошо чогуубуз да. Роза эженин мүнөзүн Роза, мен негизи Розага баа берем. Негизи даже өзүм үчүн деле эме стимул кылам да Розанычы. Например, билбейм, раз колу бутуң иштеп эметип аткандан кийин биз сүйүнүп эле эме кылышыбыз керек да, Кудайга тобо дешибиз керек. Анан Розаны мен баягы ачыгын айтайын. Роза авария болгондон кийин мен 3 жылдан кийин көрдүм. Анан ошонун ичинде мен коркком да. Действительности мен көпкө чейин бара албаганым, мен ойлогом да, эми баягы адам кандай состоянияда, кандай эмеде депчи. Анан ошондон коркуп эле бара албай жүргөм. Анан бир күнү көчөдөн жолугуп калдык. Жолугуп калып, Розаны апасы сүйрөп жүрүптүр. Мен кызым менен ээрчишип келаткам. Андан кийин экөөбүз жолугуп калып, мен чынын айтса уялып кеттим да. Уялып кетип эле мынтип жашын калай десем да жашына турган жер жок экен. Анан ошону менен эметип эле астынан чыгып эметип калып эле, анан экөөбүз сүйлөшсөк эле, я смотрю, человек позитиве да, мындай. Не унывает. Баягы мен баягы ооруп аткан киши баягы эме болуп калат го, чүнчүп кетет деп. Андай болуптур. Баягы эле Роза экен да. Анан экөөбүз баягыдай эле, илгеркидей эле кайра табышып эле, кайра общаться этип эле, анан ошону менен эле келатабыз. Ушу канча жыл болду. Получается, кичкей кезибизден бери эле доспуз да. Анан мен ошо Розага кааларым бүт во всем ее начинании успехов да. Көп нерсени у нее прям такие планы, конечно, баарыбыздыкын бар план. Анан өзүбүзгө стимул коюп, ошо биз эмне Роза монтип аткандан кийин Роза мына молодец, мына монтип бутуп аспаса да канча эмени бүтүрүп, канча эмени кылып, канча жерге барат, канча киши менен общаться этет. Негизи молодец да. Анан кийин биз, например, мен деле ойлойм, мен, например, парикмахер болуп иштейм. Анан кийинки эмеде Роза экөөбүз бир сулуулук салон ачсак депчи, Кудайым буйруп. Ошо эмеге жетейли деп эле бир 2 жылдын ичинде болуп калат го деп планировать этип атабыз да. Адамдарга стимул берип келе жаткан каарманыбыз кайраттуулугу, аракетчилдиги менен айырмаланып турат. Ийгиликке жетүүсүнө дагы ошол сапаттары чоң өбөлгө боло алды. Азыркы замандын адамдарын айтайын дегеним, жалкоолонбогула, иштегиле, жана силерге ийгилик,
бар болгула. Роза эже сиз менен тааныш болуп, сиз менен ушинтип сонун токунун өнөрүн үйрөнгөнүмө абдан кубанычтамын. Дайыма сиздин дагы орусча айтканда клиенттериңиз көбөйүп, сиздин дагы арышыңыз алдыга жылсын, ойлогон ой максатыңызга жетиңиз. Сиздин дагы көптөгөн окуучуларыңыз сиздин аркаңыздан ээрчисин. Ийгилик каалайбыз. Ал эми сиз кыргызстандыктарга кандай каалоо тилегиңиз бар? Кыргыз элиме тынччылык, барчылык, молчулук каалайм. Кыргыз элим аман болсун, көбөйө берсин, бөөдө кырсыктан алыс болсун. Кыргызстаныбыз алга карай өнүгүп өсө берсин. Анан ынтымак каалайбыз. Рахмат. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, адамдардын арасында адамдар долбоорунун 20-чыгарылышы жыйынтыкталды. Кийинки эфирден амандашканча кайыр.